Етияттағыла. Қашқалқын ортасы. Nerede страшная авария. Базар Коргон. Қараңыз. Köprünün canı. Köprünün üstü. Пробка. Страшная авария. İşte машина қалашыптыр. Қараңыз. Adamlar hemen жақшылау екен? Қайырлы екен? Оны оның. Урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Аныктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахаровага карточка, ДМС, ИНН, СНИЛС, ОМС медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7929 541 02 05. Тургундарды түйшөлткөн тери заводунун жыты. Сокол медиа редакциясына Бишкек шаарында жайгашкан пригородный айыл өкмөтүндөгү тери заводуна байланыштуу даттануу келип түштү. Окурмандын билдирүүсүнө караганда, аталган тери ишканасынан көп жылдан бери адам чыдагы сасык жыт чыгып, айлана чөйрөдөгү тургундардын жашоосуна чоң түйшүк жаратып келет. Өзгөчө күн ысыган маалда жыт андан бетер күчөөрүн айтышкан. Мындан тышкары заводдун тегерегиндеги чуңкурларда малдын башы, териси ташталып жаткандыгы. Бул көрүнүш санитардык нормаларга такыр жооп бербей турганы да баса белгиленген. Жергиликтүү жашоочулар тиешелүү органдардан бул маселеге көңүл бурууну жана тийиштүү чараларды көрүүнү талап кылышууда. Жылкынын башы буякта. Янда териси жатат люктун ичинде. Бул жайында сасык курттайт да буякчы. Территориясы. Айдоочу тирүүлөй күйүп кеткени айтылды. Жол кырсыгы 21 апрелде Воронцовка Бишкек жолунда болгон. БМВ унаасы бакты сүзгөндөн кийин өрттөнүп, 31 жаштагы айдоочу тирүүлөй күйүп кеткени айтылды. Окуянын видеосун бул Telegram каналдан көрүүгө болот. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Аты жөнүм Алимов Дастанбек, 1999 төрөлгөнмүн. Көстене ломкост оорусу менен төрөлгөнмүн. Анан азыркы учурда сколиоз менде 4-чү степенге келип калды. Дем алышым кыйындап, ички органдарым кысып, санчкылап, грудная клетка уже көрүп атасыңар, ушул жерге чейин көтөрүлүп кетти. Арткы жагым видеодо көрсөтөбүз. Азыр ошого ичине мага акча керек болуп атат. Чет өлкөгө барганга Индия, Турцияларда 45 миң, 50 миң деп атат сумманы. Азыр Египетте мен көрүп атам, Германия, Египет жакшы болуп атат экен. Ошол жактарда мен клиникаларды онлайн издедим. Ал жактарды сүйлөшүп көрбөдүм, бирок отзывдарын көрдүм. Алар кымбатыраак айтып калышы ыктымал. Ошондуктан мага кичине жардам берип коюшуңарды суранам, кыргыз элим. Силердин 100 сомуңар менин өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн да. Силердин 1 литр бензиниңер же магазинден алып иче турган суусундугуңардын акчасы бир эле мени өмүрүмдү сактап калышы мүмкүн. Аллах таалам үчүн жардам берип коесуңар деп суранам. Банк номерим 51 менен 191430 деп Дастанбек А деп чыгат. Сбербанк карталар видеонун астында жазылган болот. Сбербанк картамдагы жазсаңыздар Дастанбек А деп чыгат. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргызстандыктар. Мен азыр Бишкек шаарынын административдик соттун имаратынын жанында турам. Силерге жакшы белгилүү болгондой, 28 мартта
Ташиевтің мыйзамсыз кайрылуусунун негизинде, БШК кайрылуусунун негизинде, БШК мыйзамсыз ал кайрылуусуну кабыл алып, караштырып, анан кийин мыйзамсыз чечим чыгарып, ошол чечимдин негизинде мени депутаттык мандатынан ажыраткан. Ошого байланыштуу мен административ сотко, БШКны сотко берген болчумун. Биринчи биздин менин кайрылуумду, жалобамды, заявлениямды булар кабыл алган эмес, экинчисинде кабыл алган эмес, ар түрдүү майда чуйда шылтоолор менен кабыл алган эмес. Бирок үчүнчү жолу уже заявлениямды бергенден кийин алар мурда эгер менин заявленияларымды ар бир заявлениямды 3 күн карап, анан кийин кабыл албай аткан болсо, мунусунда бир күндө эле карап 3 апрелде берген болсом, 4 апрелде уже кабыл алып, кароого алдык деген чечим чыгарып берген. Ошол чечимге ылайык 23 апрелде уже биринчи алдын ала сот отуруму болгон болчу. Боло турган болуп ошону чечилди. Бирок мен баягы журналисттер айткандай, мынтип тез кабыл алганы мандайм бар дегендей, жана административно процессуальный кодексте адамдай внимательно карап чыгып, мен азыр жанагы берген арызымды, кабыл алган арызымды мен кайра алганга мажбур болуп атам. Себеби деген, эгер мен бул арызымды кайрадан алып, БШКга заявление жазып, анан кийин баягы сотко чейин териштирүүлөрдү ЦИК менен бирге териштирбесем, анда значит 28 числосуга чейин, апрелге чейин эгер ушуну кылбасам, мен толугу менен БШКнын үстүнөн арыз берген укуктан айрылып калат экенмин. Ошондуктан мен азыр аргасыз бул арызымды кайра алып, азыр эми барып ЦИКке кайрадан арызымды жазып, ЦИК менен сотко чейинки териштирүү жүргүзүп келгенден кийин, анан кийин уже сотко берсем, анан кеңири сотко бере берсем болот. Ато булардын мындайча өзүнүн булардын бир эмеси бар экен да, хитрлыгы бар экен. То есть азыр мен эгер 28 апрелге чейин, булар 23 апрелде сот болот деп атат, алдын ала биринчи сот болот дейт, отуруму. Эгер мен 23 апрелге чейин азыр кайта албай, өзүм арызымды албай, 23 апрелге чейин эгер карап отура турган болсом, биринчи сотту өткөрөттөр дагы, анан кийин 23 апрелде, анан 28 апрелге чейин созуп туруп, мисалы 29 апрелде отурум жүргүзүп туруп, ошонун негизинде силер могу алдын ала отурумдарды, алдыны сотко чейинки жанагы териштирүүлөрдү ЦИК менен жасап ошонун негизинде биз силердин арызыңарды кабыл ала албайбыз деп туруп, кайра мага берип койсо, ошону менен баягы сроктор бар деп өтүп кеткенден кийин, жанагы БШКнын мыйзамсыз чечимини кайрадан сотко бергенге вообще эч кандай мүмкүнчүлүгүм болбой калат экен да. Ошондой, мындайча айтканда, азыркы мен муну менен эмнени айткым келет? Мындайча айтканда, биздин соттор бүгүнкү күндө Кыргызстандын жарандарынын кызыкчылыгын, укугун коргоонун ордуна ошондой мыйзамдын эле алкагында ошондой капкандары бар экен. Ошол капкандарга түшүрүп алып туруп, Кыргызстан жаранынын укуктарын, кызыкчылыктарын каалагандай депсеп, бирөөлөрдүн заказын аткарып, же болбосо бирөө акча берсе, ошол акчаларды бергенден адамдардын кызыкчылыгы менен жана башка өздөрүнүн кызыкчылыктары менен, значит, ушундай капкандарга салып, бардыгы элдин кызыкчылыгын ушинтип депсей берет экен. Ошондуктан мынау биздин миңдеген адамдар сотко наразы болуп, чындыкты таба албай, адилеттүүлүктү таба албай күйүп пышып жүргөндөрү, ошонун аркасынан прокуратурага барып, ал жерде да эч жерде чындыкты таппай, өздөрүн күйгүзүп аткандагын, өздөрүнө өрт салып, жанынан тоюп, жанагы эмес чындыкты таппаганына чыдай албай, ошол күйүүтүнө чыдай албай, өзүгө кол салгандар көп болуп атат. Вот ошондуктан мен
Bunu azırınça aldın ala kişine sizlerge bildiriyor jasap koyun dep atam. Özümden okutum menen bölüşüp sizler dagın şunu bilip жүрgülö деген oydu aytım kelet. Çok rahmat.